калды, сен что-то азартка кирип алып сатканга сатып саткан акча бар эми, конечно, но чоң зарплатага чыгам десең адам катта деп калды. Азыр менин командамда активно иштеген 20 000 адам бар. Аркамда. Это 1,5 жылда. Ошондо мен бизнеске кирем, версия журналы. Эми азыр активность команды бар 20%. Ошондо 20 000 адамдын 4 000 адамы реально иштейт. Калгандары багындай. Келип кетип, таким болуп, жок болуп кетишип, кайра өчүп кетишип. Реально активность деп мага келет да эми. Карасаңар отчеттон чыгат активность команда деген бар, активность группы. 20%, менде 25-20%. Ошондо где-то 4 000-5 000 адам чындап иштейт да командамда. Ошондо деле по весу журнала больше 500 да, значит, командамда. И получается, мен бизнесменмин деп айта алам да. Коркпостон айта алам. И мен буну жалгыз жасабайм, ошончо товар алып, ошончо жумушту мен команда менен жасайм, адамдар менен жасайм да, мына кыздар менен жасайм, силер менен жасайм. Ошондуктан бул жерде сиз жалгыз болбойсуз. И убактымды өзүм башкарам мен. Мисалы, азыр ойногон ичип кетип атам эле, муналар да мен убактымды башкарып коюшту. А так ошондо деле мен өзүм барбайм деп койсом барбайм да, никто меня за это не отштрафует. Мисалы, башка жерге кечигип барсам штраф атам. Зарплатаман алып калбайт фабрик компания сен борбой койдум сатып. Мен өзүм билем. Айлыгымы мен өзүм чечем. Отрывды мынанча кылам да, мынча айлыкка чыгып алсам эсептей алам да. Бриллиант болсо мынанча айлыкка чыгат экен, золото болсо мынча айлык алам деп мен билем да, и өзүм аракет кылам. Пенсиямды өзүм билем. Мына жерде уже директор чыгаргандан баштап сиз пенсияга чыгасыз. Бир директор 10 000 жылга чыгып кетет, түшүнүп берем. Азыр мен пенсиям 100 000. Только директордан түшкөн оборот. И мен уже пенсияга чыгып алсам деле болот да. Бирок 100 000 айтып атпайм, элдер 100 000ге кассалар ойноп коюп атат. Кой, дагы иштей берейин. Дагы мен зарплатамды жок дегенде миллионго көтөрсөм анан может пенсияга чыгат дейм. Бирок ошондой деле көрбөйм. Миллионго чыгарышым керек зарплатам азыр. Менин максатым ушул. 2020 жылы каталог сайын миллион алып турушум керек. И это возможно. Андан эле акча бар. Мисалы, мына Мариям Умарова ошол миллион табат. Каталог сайын. 5 этаждуу чоң здание салып коюптур. Анын ар бирин мынанчаны бөлүп арендага берип койгону деле это сколько денег. Алар уже нереальный доходко чыкты да. Нереальный доходко чыкты. А киргенине 5-6 жыл эле болду ошолорчу. 6 жыл болду Мариям Умарова. Только саякат жашасын көрсөм. Только саякат. Уже кайерде жүрөт экен. Башына аяна только саякат, вообще живут шикарно. Ошол ошентип жүрөп калыш керек уже. Бул жерде пенсиямды мен өзүм билем, качан чыгышты, убактымды өзүм башкарам. Командам бар, өзүм жалгыз эмесмин, анчалык чарчабайм. И бул жерде андан сырткары фабрикте плюс жактар аябай көп. Личностный росттар, бул жерде тынбай тренингдер болуп турат, сабактар болуп турат, мага окшогон. Биз өзүбүз да сабактарга катышып турабыз. Мисалы, фабрикке келбесем, мен Тони Роббинске барбайт болчумун, эч качан. Сиздикова деле тааныбайт болчумун. Мен Тони Роббинске барып келгем. Сингапурга. Анан Харвекердин сабагына алып келген, миллионерское мышление, тоже Сингапурга. Асель Сыдыкованын ар бир сабагына катышабыз. Асель Сыдыкова бул миллионер, долларовый миллионер, бизнес-тренер, на русском языке бул. Ошонун сабактарына катышабыз. Себастьян Лыбновго катыштык. Жакында эмеге барабыз, ассамблеяга, ошондо Радислав Гандапас келет экен. Радислав Гандапас бул номер 1 коуч-тренер по личностному росту, по бизнесу бул Россияда. Россияда бул номер 1 да. Анын бир эле тренинги $1000 турат. Ошол бизге ошол ассамблеянын ичинде болуп экен. Анын сабактары $1000 турат. А биз 7 000, 8 000 төлөп эле кетип калдык. Элестет. Бул жерде личностный рост бар. Сиздин доходуңуз сиздин билим деңгээлиңизге жараша. Канчалык билим деңгээлиңиз жогору болсо, именно акча жактан, бизнес жактан, финансы жактан, акча табуу жактан ошончолук доходуңуз чоң болот. Эгер сиздин билим деңгээлиңиз төмөн болсо, сиздин доходуңуз төмөн болот. А бизде мектепте үйрөтөбү акча табышты? Жок. Нет. Вузда үйрөтөбү? Жок. Апабыз үйрөтөбү? Эч ким иштеп үйрөтпөйт, ошондуктан биздин 90% население кандай кедей жашайт да, эч ким иштеп үйрөтпөйт. Только теорияны үйрөтүп коет, академикалык билим берип коет, болду. Анан кантип ошону алып кетиш керек, кантип акча табыш керек, кантип жашап кетиш керек, кантип жакшы жашаш керек, кантип бактылуу жашаш керек, кантип вообще семьяны кантип алып кетиш керек, эч жерде үйрөтпөйт. Андай сабактар платный турат, уже ийилге жеткендер сабак өтөт. Андай сабактар кымбат турат, а биздин адамдар андай сабактарга катышкысы келбейт. Зачем дейт, ошончо акча кетирип. А фабрикте уже көрөсүң, чөйрөң катышып аткандан уже катышып баштайсың.
мына жакында эми барып келишти, сабакка барып келишти, сессияда кылган. Если бы келбегениңде фабрика отуруп элең да. Ким ол деп койду. Анан вот ошо катышкандан кийин доходуң чоңойдубу? Вот. Реальный пример, да? Мен мисалы Сингапурга ошода катышкандан кийин эле. Айсе деп катышып кеттим тренерский камышение бишкекке барып, анда фабрика келгичек. Тоже доходу чоңойду. Машина алды сразу элечи. Ваши финансы зависят от ваших знаний. От ваших знаний. Ошондуктан билимге умтулабыз да, вообще билимге. Только билим алууга умтулабыз. Убактыңызды текке кетирбеңиз. Сиз ойлошуңуз мүмкүн, убакыт келсе мен ошентип жашап калам, убакыт келсе машина алам, убакыт келсе үй алам, убакыт келсе саякатка чыгам. Бирок нифига убакыт келбейт, убакыт только кетет. Бүгүн деле азырына 1 саат 2 саат убактыңыз кетти, но пайдалуу кетип атат. Түшүнүп атасыздарбы? Убактыңызды прям өзүңүз башкарышыңыз керек. Миллионерге, миллиардерге, кедейге бирдей убакыт бөлүнөт. 24 саат убакыт. Bir суткада и все. Ага башкача убакыт болбойт. Ошол эле убакыт берилет. Просто алар убакытын туура пайдаланат. Пайдалуу өзүнө мындай пайда келтире турган нерселерге кетирет да. Биздикилер эмнеге кетирет көбүнчө убактысын? Ушакка, сериалга, бирөөнү обсуждать эткенге, уктаганга көбүрөөк. Уктаганга кетиришет көбүрөөк. Мисалы мен 1 жылдан бери 4 саат 5 саат уктайм. 1 жылдан бери жашоом ушундай. Саат 4-тө 5-те мен какшып көзүмү ачам. Өзүмдүн дуаларым бар, ошолорду окуйм. Өзүм аффирмацияларымды ротуп алып элестетем, жыргап жашап атканымды. Анан сабак отом, интенсив сабак отом. Саат 6-дан 7-ге чейин дальше садик мадик башталып, ушинтип эле жүрөм. Анан кээде налыйм мен да, качан уйку атып өткөн, ошол мезгилдерде барып мүрзөгө барып келем. Мүрзөгө барсаң элдин баары уктап аткан болот. Өмүр бою уйкуга кеткен. Аларды даже жалдырап Кудайдан мени бир күнгө уйгутуп кой, мен барып жакындарым кучактап алайын десем да уйгутпойт. Все алар кетти. И биздин барар жерибиз ошол. И так уктайбыз. Азыр уктабагыла 1 саат кеч, 1 саат эрте туруп койсоңор өлбөйсүңөр. Зато жашооңор сонун болот. Фабрикке убакыт бөлгүлө. Канчалык көп практикага убакыт бөлсөңөр, фабрикке ошончолук доходуңар жогору болот, ошончолук процентиңер жогору болот. Фабриктеги мына гана баягы деген. Өзү мен бир кызды жаздым, бир эжени жаздым. Анан карап турсаңар болот. Мен мурда иштегем деп калды ал эже. Не кылып иштегенсиз десем, өзүм үчүн алып жүргөм дейт. Ошто экен, анан фрунзени билесизби десем, билем дейт. Анан товар аласыз десем, алам дейт. Сиз ошондо фрунзеде иштейсизби десем, жок дейт. Эмнеге сиз фабрикте өзүңүз үчүн алганыңызды мен иштедим деп айтасыз, анан фрунзеде алганыңызды иштедим деп айтасыз. Получается, өзүң үчүн эле алып жүрсөң, бул иштегенге киреби кирбейби? Жок, кирбейт. 100 балга чейин сиз просто потребительсиз компанияга. 100 балга чейин сиз просто товар алып жүрсөңүз, өзүңүз үчүн. Сиз просто потребительсиз. Кардарсыз, покупатель. Но мен фабрикте иштеп атам деп айтканга акыңыз жок. Качан акыңыз бар? 100 балдан баштап сиз 3%ке чыккандан баштап мен фабрикте иштеп атам деп айтканга акыңыз бар. Уже зарплата төлөп баштайт 196 сом. Көрдүңөрбү? Бул жерде айтып атат компания, канчалык көп алсаң, товар оборот кылсаң мага, мен сага пайда менен бөлүшөм деп атат. Если товар оборот кылбасаң, каяктан бөлүшөт? Если товар оборот кылып келбесең, 200 балл это 2000 сом, 20 миңдик товар оборот, 600 бул 60 миңдик. 1 балл бул примерно в среднем 100 сом, да? В среднем 100 сом. Мисалы 3000 балл, 300 миң товар оборот. 300 миң товар оборотту биз жалгыз жасай албайбыз, командабыз менен жасай алабыз. Мен биринчи келгенде офиске кирген, бул жерде эмес, офис Араманскийде болчу, анан жазылып, анан товарым алып келип калдымбы же төлөйм деп кирип калдымбы? Бирсем Роза Азимкулова отурган экен, азыркы учурда Рубиновый директор. Иштесе болобу? Ишеде иштейсиңерби десем, ооба. Иштесе болобу? Акча бар бул жерде, реально акча бар. Мен акча болсо иштейм, акча жок болсо иштебейм деген. Анан ооба акча бар, мен примерно азыр 7-8 миң зарплата алам деген да Розачы. Анан вау, 7 миң 8 миң сонун деген. Сонун го да, анан канча балл жабасың десем 1000 балл деген да. Ошолар Роза ошондо экен. Анан оозум ачылып 1 саат тургам. 1000 балл. Мен кантип 1000 балл жабам? Көп товар жөнөтсөм бир бошуп барса 30 балл болду да. Бир зубы баса келбирсем 1 балл болду деп, 1000 балды кантип жабам деп жүрөгүм түштү, корктум. Эгер силерде ушундай ситуация болуп аткан болсо, азыр мен силерге оңой метод үйрөтүп коем, тез эле директор боло аласыңар. Если вы пообещаете это сделать. Мен ошентип директор боло албай жүрөөрдүм, 1000 балды көргөндө 3000 балды көргөнгө коркуп жүрөөрдүм. Анан Сингапурга кетип атканда бизде задержка рейса болду 12 саат.
кыш тоңуп калганбыз эмеде Ташкенттин аэропортунда отурабыз, андан кийин блокнотун ачып сага задача түзөбүз деп калды Дарья Батырханова. Съешь слона по кусочкам деген сөз бар, билесиңер, а? Пилдин баарын жей албайбыз биз. А если по кусочкам десек, жеп коебуз, а? Азыр сага задача түзөбүз. Эгер ошол задача менен иштесең, сен тез эле директор болуп кетесиң. Оңой методу бар деди да. Мен только ушул метод менен директор чыгарам дедим. Анан кийин айтчы десем, айтты эле. Февралда жаздык ошол задачаны мен аткардым. Действительно аткарыш керек, ону жазып койгондон пайда жок. Аткарганда мен мартта директор аштым. Бир ай. Ну, у меня уже команда была на тот момент, мен 9% болчумун. Бирок оңой көрүнүп калыш керек да, оңой болгондо биз кыймылдайбыз. Если кыйын болсо биз кыймылдабайбыз. 1000 балл, 2000 баллды көрсөңөр силер кыймылдабайсыңар. Это так кыйын деп туруп, зачем анан көрө деп. Көз коркок, кол батыр. Бирок ошондо дагы бизге оңой көрүнүш керек. Задача. Азыр мына жерде 200гө чыккандар барбы? Давайте в среднем 200гө кылабыз. Силер өзүңөр 200гө чыккандар 600 жазасыңар, 600гө чыккандар 1000 жазасыңар. Мен 200гө көрсөтүп коеюн. Жаңы келген адамга мен эч качан 100 балл жап дебейм. Жаңы келген адамга сразу 200 көрсөтөм. 100 балл это ерунда, адамдачы айткандачы. Ошо да. Жаңы келген адамга сен 200гө чыгыш эле уш каталог дейт. Бир каталогко чыгасың, болгон келет, элдер келип эле 200 баллга чыгат деп олор настройкасын өзгөртүп коем да, келип эле. Это так трудно дебейбиз. 200 баллга чыгыш үчүн 2 эле адам катта дейм. 2 эле ветка, 5-6 ветка каттабагыла эч качан башында. Бул биринчи адамы, экинчи адамы. Бул 100гө чыгыш керек. Бул 100гө чыгыш керек. Бул 2 эле адам каттайт. Бул өзү канча жабат? Смотри, бул өзү 20 жабат дейли, а? Ошондо бул жагы 20 болду. 20 деп койду. Мындан деле 40ка чыгарайлы. Муну 40ка чыгарайлы, а? Шуну болду, 100 болобу? Түшүнөбү? Бул 40 балл, бул 40 балл. Бул 2 адам каттаса 20 балл кыла алабы? Кыла албайбы? Мен глубинага түшкүлө деген ушудан да. Түшкүлө дейм да. Оңойбу? Иттен оңой. Даже ит кылар айтпадымчы көчөдөгү. Көчөдөгү ит кылат, вообще оңой да. Мага ушуну айтканда көзүм ачылып, көзүм жанып кеткен. Блин, как легко депчи. Бунучу өзүңөр деле кылып коесуңар. Бир адамды каттап туруп өзүңөр деле көрсөтүп, вот видишь, как легко деп койсоңор болот да. Смотри, сколько адам кетет ушунда? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 человек всего лишь. Неужели 14 человек таба албайсыңар экөөлөп бир каталогдо? Бир каталогдо 21 күндө. Үчөөлөп даже, мына үчөөнү каттап койсоң, үчөөлөп. Даже 600 чыгып кетсе. Оңойбу, кимге оңой көрүндү? Кыйын көрүнүп дагы эле. Жинде оңой бекен? Тойса вообще көтөрүп албай койгондо акыр айтканда бир кече деп ушуну көрсөтүп койгондон кийин директор болду. Мына болчу деген. Сен 3000 балл, 4000 балл бөлүп ал. Келген адам деле 200 баллга чыгара берем ушул метод менен. Аны үчүн эмне кылыш керек? 10 адамга айтсаңар канча адам ынайт? 2 адам. Ошондо күнүнө 2 адам каттасак, это канча болот? 10 адамга айтыш үчүн күнүнө ладно. Күнүнө 40 адамга айта аласыңарбы? Онлайн, офлайн без разницы. 40 адамга айтыңар. 40 адамдын бир 4-өсү жазылды дейли, а? 4-өсү жазылды. А? Экинчи, экөөсү актив болот ушудан, а? Экөөсү актив болду 20 баллдан. Не болду? 40 балл. 40 баллды көбөйтөбүз 21 болот. Не болду? 400 балл. Жок, 800. 840 балл. По идее, если силер 40 адамга айтсаңар, күнүнө 840 баллга чыгасыңар бир каталогдо. Нормально иштейсиңер. Ооба. Просто иштебейсиңер, силер 40 адамга айтпайсыңар силер. Туура. Это вообще проще просто. 40 адамга айтып койчу десек, отурдуңар дагы, сонун текстти жаздыңар дагы, 40 адамга жөнөтүп коюңар, эмес кыйын. Тааныштар тизмесин түзүп 40 адамга чалып чыккан. Ына, пофиг айтып бересиңер. Бул жерде только статистика иштейт. Статистика менен урушуңар керек. Статистика. По-любому бирөө сынап калат. По-любому бирөөгө акча керек, по-любому бирөө кызыгат. По-любому.
жөн эле кылып беришиңер, айтып беришиңер керек. Бирок бир айдан кийин уже силер идеально айтып каласыңар. Биринчи айта албайсыңар, конечно, сүрдөйсүңөр. Баягы дөдөрөйсүңөр, тамчылап. Анан кийин барып сонун айтып кызыктырып аласыңар. Уже ага чейин айтып берсеңер өзүңөр кызыгып, жанынып болуп каласыңар. Я вам гарантию даю, мына метод кылгыла да вообще мне это ар бириңер директор болуп кетесиңер. 3-4 каталогда быстро стартмен. Вообще оңой. Силер даже мынаны кылбайсыңар, анан эми элестет, мынаны эле 600га чыгарып коюш. 3 ветка кыласыңар. 3 адамга мына 200га чыга турган эме көрсөтүп койсоңор болду. Чынбы? Анан булардын ар бирин 600га чыгарасыңар. Отуруп 600дун 200дөн чыгарасыңар. 2-3 каталог кетет, 3-4 каталог кетет. Чынбы? Это 5 ветка кылып койсоңор 600га чыккан. Болду, вы директор. Муну 5-6 каталогдо жазсаңар болот. 5 каталог. 5 каталогдо силер директорсуңар. 5 каталогтон кийин мыналардын бардыгы директор болсо силер уже бриллиантсыңар. Просто нужно делать, работать. Бул серьезный иш да. Канчалык серьезный киришсеңер, ошончолук серьезный акча табасыңар. Өтө серьезный киришиңер керек болот. Эптеп септеп мен фабрик иштеп атам деген алтыңар эле отурам болсо, акчанын алты эле болот. Ондай эле алты эле көрдү. Реально силердин чөтөңөрдө болуш үчүн вы должны реально работать. Реально. Калп эле эмес. Понимаете? Кимге оңой көрүнүп калды директор болуш? Мында окен? Ага. Фигня дейменчи. Директор болуш фигня деп айтам. Сами должны работать. Команда сизден зависит этет. Эгер сиз иштесеңиз иштейт, уктасаңыз уктайт. Мотивацияңыз түшүп кетет. Сиз мен мотивация жок болсо мен кантип мотивация берем дейт эме. Мен өзүмдө жок болсо эмне кылам дейт эм. Десем Мирлан айтат болчу. Мисалы дейт да, мен качан аялым сүйөт экен деп отура бересиң дейт. Ал дагы качан күйөөм сүйөт экен деп отурсаң отура бересиңер дейт. Бирөөсү айтыш керек да, мен сени сүйөм деп. Ошондо бирөөсү мен дагы бирөөсү айтыш керек. Бирөөсү акылчыбы? Мен дагы деп айтат. Мен сени сагындым десем, мен дагы деп айтат. Ошон үчүн не надо ждать. Качан команда огуну мотивация берет экен, мага мотивация бер деп айтат экен. Жок болсо да бере бериш керек. Өзүңөрдө мотивация жок болсо да күчүңөр топтоп туруп башташ керек мотивация беришти. Өзүнөн өзү мотивация келип, уже жанып каласыңар, иштегиңер келип, катуу мотивация болгондор. Если силер командаңарга мотивация берсеңер, өзүңөр огоносуңар. Наоборот да, бул жердечи. Менде мотивация жок болсо эмне берем дебегиле. Жөн эле туруп эле галасмай калып, давайте иштейли, адамдар иштеп атат, 15 жашар кыздар. Менин командамда кара булжада 2 каталогдо 9%га чыкты, ал да 15ге чыгып атат. Школьница. Только школьниктер командасында. Кече барсам. Ой, мектеп окуучулар жүрөт, эмтип башым турмага эле жылышым билбей калам. Мен эмне сүйлөйм буларга депчи. Бирок ошолор иштейт да, реально иштешет. Көчө каталог менен жүрүшөт. Весь кара булжам катып болушат. Вот ошолор иштеп атат. Школьниктер. Ал уже 15ге чыгып атат. Мектеп окуучусу 15 000 зарплата алып атат. Сен канча аласың, медсестра? 8. Мектеп окуучусу 15 000 зарплата алып атат. Тебе не стыдно? Мектеп окуучусудан алып алган. Мектеп окуучусу элестетили. Эме 200 000 алат. 63 жаштагы Гүлнара Усубалиева. Бриллиант директор. Бриллиант, ооба. Пенсионер. 200 000 зарплата алат. Азыр силер же вообще кичинекей эмесиңерди да карап турам. Же чоң эмесиңер, идеальный возраст. Ооба. Иштеш керек азыр, убакыт кетирбеш керек. Мен дагы бир жолу айттым. Если вы хотите шикарно жить иштегиле, анан кийин нет, ушинтип эле айыктан айыкка жетпей бечара болуп, эсептеп жашагым келет десеңер, лучше иштебей эле койгула да. Мен ушинтип эле айтам. Мен сразу сурайм азыр бирөө келгенде, ты как хочешь жить деп. Бунун өзүнүн багындай дачасы бар да, мисалы жакшы жашаш үчүн нужно работать, по-любому нужно работать. Деп отура берсек бизге эч ким алып келип бербейт. 10 караттык бриллианттарды. Сами должны работать. Мен мурда мисалы күйөөм ошондой иштебейт, анан деп ар кимде аутсайдер ушинтип коюучу. Адамдар төрткө бөлүнөт да. Адамдар төрткө бөлүнөт. Аутсайдер. Булар эне жашайт. Булар бардыгын күнөөлөйт да. Депутат күнөөлүү, президент күнөөлүү, начальник күнөөлүү, аял күнөөлүү, күйөөм күнөөлүү, ата-энем күнөөлүү. Мен ушундай бай үйлөрдө төрөлбөгөнүм үчүн деп бүт өзүнүн ийгиликсиздигине башка бирөөнү күнөөлөйт.
почему менен эт ушуду, почему менен эт машина, вот анан күйөөсү сону нерсе болуп атат, а сен унутпайсың деп күйөөсүн жеп илетип отуруп. Она же может сама заработать на эти шубы. Спокойно. Күйөөсүсүз эле. Телефонду алып туруп эле. иштегенде мен машина минетилем дегендей да. Ошо да. Ошондой. Мен мисалы мурда машина менен жүргөн кыздарды көрсөм, блин дейт элем да. Анан сразу күйөөм айтат элем. Анан карачы машинасы, меники жок. Алып бер мага деп. Анан мен эмне улай эми жетпей атса, килитин ачпай атса деп ошондой болчу. Анан кийин акталып окко тийип алдым да жаным чалды. Сразу ошон. Анан сразу, блин, наши депутаты такие придурки, депутаттарды жамандап баштайм. Үкмөт ушундай, өздөрү эле жеп жатуу берет деп депутаттын балдарын карасаң ар жерде жүргөн болот. Вот, они жрут наши деньги деп ошону жиним келет болчу. Анан апама жиним келет, атама жиним келет, эмнеге мындай бай үйлө турбөдүм мен деп. Кошуналарыма жиним келет, баарына жиним келет. Только мен эле жакшымын, калгандары все придурки. Мен эле вообще умныймын. Все, я понимаю, одна калган эчтеке түшүнбөйт. Мен өзүм умный сезеп болчумун. Реально менде аутсайдер жок болсо керек, мен аутсайдер элем да. Баарды мен ушуп кете берет болчумун. Даже магазиндегилер менен. Короче, жаман элем да, азыр андай эмесмин Кудайга шүгүр. Анан паразиттер бар. Я еще и паразит элем, ошол эле мезгилде аутсайдер плюс паразит. Паразит это что? Это курт. Организмде жашаган, ресурстар менен жашаган, өзү эч нерсе кылбай эле, эч нерсе кылбастан, бир пайда келтирбестен, ресурс менен жашаган, өзү аз энергия кетирип, бирок көп ресурс алган зат да эми бул курт. Паразиттер, адам паразиттер да бар. Күйөөсүнүн колунда жашаган, за счет мужа, за счет жены, за счет бир туугандардын мойнуна отургандар бар, ата энесинин мойнуна отургандар бар, государствонун мойнуна отургандар бар. Вынужденный паразит деген бар. Булар жаш балдар, жаңы төрөгөн аялдар, декреттегилер, карыялар жана инвалидтер. Азыр паразиттер барбы биздин арабызда? Бар. Баарыңар өзүңөр акча табасыңарбы? Акча табайын. Бар да тамго. Барбы паразит? Бери паразит. Паразит сиңерби? Ооба. Азыр билет. Аутсайдер плюс паразиттер барбы? Молодцы, бирок мындай ачык, мындай чындап ошончо адамдын астына айтыш да кыйын. Мен аутсайдер, мен паразит. Мен аутсайдер, паразит элем. Өзүм вынужденный паразитке кирем дейт элем. Бирок Ник Вуйчичти ким тааныйт? Олупту жок баягы эме. Видеодон көрүп. Видеолордон көрүп. Ошол мен паразитмин деп отура берсе болобу эле? Ооба. Жарашат эле. Ой, ооба, вообще. Кто жок. Деп окат жеп эле памперсин алып алмаштырып койчу деп отура берсе болот элечи. Даже өзү чөмүлүп мен даже албайм азыр. Даже үйлөнүп баласы бар, ооба. Миллионер. Он умеет плавать. Машина айдайт. Даже Компьютер жазат. Футбол ойнойт. Ана баягындай серфинг кылат да, суда билесиңерби? Ар бир болот дейм, ону кылган жарымың бар дейм. Вот ошол я паразит отурса болот эле да. Нет, ал өзүнө жоопкерчилик алды. Я буду жить как я хочу деп. Я буду есть то, что я хочу. Я буду делать то, что мен калаган аялым үйлөнөм. Аялын көргөнсүңөр красивый. Эки баласы бар. Вынужденный паразит. Лилия Исмаиловна ким тааныйт? Биринчи быстрый старт менен директор болгон кыз. Батменди сабак өтөт го. Вот ошол 4 боюнда бар да, жазылат, регистрация болот, эртеси күнү төрөйт. Регистрация болгон эртеси күнү төрөйт дагы, үйүндө жатып алып 40 видео көрөт, анан уже 40 элек эле иштеп баштайт. Баласы 3 айлык болгондо директор ачат. Вот ошол деле айтып алса болот. Мен иштебейм азыр десе болот. Мен жаңы төрөдүм. Эмнеге мен иштешим керек десе болот эле го. Плюс 3 баласы бар. Андай историялар толтура ойнолот. Гүлнара Усубалиева пенсионер. Карып калдым мен балдарым баккалада отуруп алса болобу эле? Болот эле. Нет. Я хочу жить лучше деп туруп ал аракет кылып моюна жоопкерчилик алат. Есть лидеры. Лидерлер булар моюна жоопкерчилик алат. Булар ал жерде звезда болсо, лидердин потенциалы мына эмеге карайт. Мына карайт. Бул биринчи өзүнүн үй бүлөсү.
бала чака, күйөө, аяла мына жерде. Ата энеси, дос, коллега, кошуна, дагы кимдер? Тааныштары. Ал тааныган бирок аны тааныбаган адам бар. Мисалы, Анжеликаны биз тааныйбызбы? Ал биз тааныйбызбы? Жок. Звезды деп коелу. На уровне государства адамдар. Мугалимдер, гаилер биз алар билебиз, что они существуют, но они есть чимы. А? Алар биз тааныбайт да. Президент, депутат ошолор бар да. Эми мына лидер только результатка жоопкерчилик алат. Мисалы, өзүнүн үй бүлөсүнүн результатына жоопкерчилик аласыңар, ар бириңер. Үйдү таза кармаш керек, окат кылыш керек. Күйөөңөр результатына, үй бүлөнүн результатына жоопкерчилик алат, акча табыш керек да. А если ошол лидер ата энесине да караса, тынбай там лечение кылып, бир жактарга алып барып, кийимдеринен бери жоопкерчилик алган балдар бар. Анан эми жоопкерчилик дегенде мен не только акча, мисалы, дос, коллега, ошолорго чейин акча бериш керек экен деп ойлобогула. Алардын результатына жоопкерчилик алсаңар, алардын жашоосуна дагы кичине болсо да таасир берсеңер. Не только анан алардын тааныштар, жете берет. Ошол результатына жоопкерчилик канча көп адамга жоопкерчилик алсаңар, ошончо доход чоң болот лидердин. Мисалы айтып атпаймынбы, менин командамда азыр 16 миң адам бар. Мен результаттарына жоопкерчилик алам, толук. Тынбай сабак өтөм. Азыр мен келбей койсом болот эле ойлоп, бала чака менен бүгүн алар үйдө да. Жок, мен Асылканын результатына, Миканын результатына, силердин результатыңарга жоопкерчилик алып келдим. Билим берип коюн, ушулар да мен жеткен даражага жетсин. Мен алган азыр 200 миң зарплатага чыксын. Ушулар да мен алган машинаны алсын, хотя бы жаз машина алсын деп. Хотя бы 8 мамлекетке барып келсин мен барган жерге. Хотя бы ошого жетип алса дагы мен сүйүнөм да. Мен ошо силердин результаттарыңарга жоопкерчилик алып келдим. И мен жоопкерчилик алган сайын, мен тынбай ар жака чыккан сайын, региондорго чыккан сайын, силер өсөсүңөрбү? Өсөсүңөр. По-любому азыр барып ушул мотивация менен барып иштейсиңер. По-любому азыр барып адам каттайсыңар. Команда өсөт, бал өсөт. И өскөн сайын мен кайра эле зарплатам көбөйөт. Мындай да круговорот. Мен силерди өстүрөм, мен өзүм өсөрөм. Мен азыр команданы өстүрөм, и плюс өзүм да өсөм. И силер да ошондой болуш керек. Өзүңөр үчүн иштебестен, команда үчүн иштешиңер. Команда башка бирөөлөрдүн результаттарына жоопкерчилик алышыңар керек. Бирөөнү регистрация кылдыңарбы, доведите его до результата. Жөн эле регистрация кылып койбойт. Лишь бы каттап койбостон, мен иштеш керек. Күндө звонить этип, эмнени түшүнбөй атасың, давай үйрөтөм, сабакка кел, мына видеону көр. Адамдар мындай зарплата алып, мотивация берип, возможно, проблемасы болуп атканда выслушать хотя бы. Мисалы, мага лидерлер бардыгы ыйлап, мынала.